Эми биз бир аз окуялардан айтып кетсек, бөлүшүп кетсек, демек бизнес система курган адамдардан. Мына криминал жок, тобокел жок деп айтат. Сергей Бескровный жана Наталья Демидовалар. Менин көптөгөн чакан жана чоң бизнестерим бар болчу, инвестор да болчумун. Өзүмдүн базарымда бар болчу. Бул себептен шаарда эл арасында атактуу адамдардын катарына кирчүмүн. Достордун арасында криминалга бизнесин алдырып коюп же криминал тарабынан өлүмгө учрагандар болуп атты. Бул мени катуу ойлондурчу. Мен да бир күнү ушундай болуп каламбы деп. Европада иш боюнча жүргөндө тармактык маркетинг компаниясынын продукциясы менен таанышып калдым. Продукциясын колдонуп жүрүп, бизнес кылса болорун билдим. Бизнесине анча ишенбей жүрдүм. Анткени көптөгөн ыңгайсыз учурларды көрүп аттым. Игиликтүү атактуу адам катары чакырып жатып, жокту уга бергенде та жакпады дейт. Ар кандай жерлерде презентация өтүү да ыңгайсыз болуп атты дейт. Мисалы үчүн детдомдо өтүш керек болду, садикте өтүш керек болуп атты. Мен эми бай адам болуп алып, атактуу адам болуп алып, ошондой адамдарга презентация өтүшүм, ошондой адамдардан өзүмдөн колумда иштеген уборщиктерге окшогон адамдардан жок деген сөздү угуу аябай жакпай атты дейт. Башында анткени чоң себеп жок болчу. Анан чоң мааракелерде мен бул бизнеске кадимки бизнестен таштап келген ишкерлер менен сүйлөшүп, алардын келген себебин билип аттым. Башка кадимки бизнестен келген адамдар менен көп сүйлөшүп жаттым. Биздин кадимки бизнестен баары сонун. Болгону күндө окшош иш, зергиштүү. Ишкер катары жалгыз. Бул жерде ишкерлер менен шерик болуп иштейбиз. Ошонусу менен кызык дейт. Менин бизнесимде адамдар айлык үчүн гана иштешет. Көбү мен жашоомо тапкан акчага ичи күйүп, завидовать этишим. Алар менен ачык сүйлөшө албайбыз. Тармактык маркетингде мен ишкерлер менен бир команда болуп иштейм. Аларга өз жашоосун өзгөртүүгө жардам берем. Наталья айтып атат, мен бекер отура бербеш үчүн мага жолдошум Сергей пивной завод белек кылды. Сезон учурунда күнү түнү иш, баарын багыш керек, тынбай контролдоо керек, уурулуктан сактоо керек бизнести. Үй бүлөнү көрбөстөн иштөө керек. Тармактык маркетингде мен үй бүлө менен бирге жасаса боло турган бизнес көрүп алдым. Ошол себептен ушул бизнеске келдик деп мына эки аялы жана күйөөсү бирге өз бизнестерин таштап ушул бизнеске келип атышат. Мына көрдүңүз, тармактык маркетингге бизнес баштоо үчүн гана эмес, башка бизнес тандоо үчүн да келген ушулар көбүрөөк болот экен. Киясакинин окуучуларынын бири бизнес баштоо үчүн мына айтып атат. Киясакиден окугандан кийин, анын сабактарын алгандан кийин программист болуп иштеп жүргөндө тармактык маркетингде иштеп аттым дейт. Мына тажрыйба алуу үчүн жакшы сабактарына катышып жүрүп, тажрыйба алып, кийин программисттерден турган команда топтой алдым. Жана чоң компания ачып, күчтүү бизнес куруп алдым дейт. Эгерде тармактык маркетингде иштеп тажрыйба албаганда мен мындай бизнес кура алмак эмесмин дейт. Мага наставник боло аласызбы дегенде мен көпчүлүк учурда тармактык маркетингге барыңыз деп айтам деп. Мына Киясаки дагы дал ушул жоопту айтат экен. Жөн айтып атпаса керек. Тармактык маркетингде иштеп кеткендер, сабагы аябай сонун, азырга чейин пайдасын көрүп келем. Өзүмдүн ишимде мыкты болгонумдун себеби тармактык бизнесте иштеп сабактарына катышканым үчүн деп айтышат. Аябай көп бизден иштеп кеткен, биздин сабактарга көп катышкан, биз менен бирге ошто туруп кандай бир ийгиликке жеткен адамдар дагы ушул сөздөрдү көп айтышат бизге. Жана кээ бир компанияларда иштеп, ал компаниялар жабылып калган учурлар болот. Ушундай адамдар, коллегалар бар. Ушулар дагы ошону айтышат, сабактары азырга чейин пайдасы тиет дейт. Ошол себептен бул бизнеске жок дегенде тажрыйба жана сабактарды алыш үчүн келиш керек экен. Киясаки айтып атат, бирок бардык эле тармактык компанияларда туура көрө бербейм дейт. Көпчүлүк жаңы компаниялар банкрот болуп калышы мүмкүн, андыктан кылдаттык менен тандаңыз дейт. Чындап эле жаңы ачылган компаниялардын 90-95% банкрот болуп калат. Бул статистика. Бул бир гана тармактык маркетингде эмес, бул бардык бизнестерде ушундай экен. Кээ бир компанияларда ишкердики үйрөтпөстөн, соодагер же рекрутер жөндөмүнө гана үйрөтөт деп атат. Жана айтып кеткен нерсе. Бардык эле командаларда күчтүү сабактар бар деп айта албайм деп атат. Сизди лидер, ишкер катары ой жүгүртүүңүздү, жөндөмдөрүңүздү өнүктүрүүчү сабактары бар болсо, ошол компания же ошол командага барыңыз дейт. Эмне көпчүлүк кыйынчылык, кризис учурунда кайра айлыкка иштөөгө кетишет көп адамдар. Аларда эмоционалдык түшүнүү жок. Аларга логика менен гана түшүнүшөт экен алар, Ушинтип кайра кетип калышат экен. Мисалдарды келтирдик, мына авто айдоо жаналарды, Эми биздин окуябыз мына Фабелик бизнеси күчтүү ишкер кыла алды. Бизди жана Фабелик иштебей атсак да бизге акча төлөп атат. Бизнес система болгончо мындай төлөп атат бизге. Тармактык маркетингден нолдон бизнес баштап миллиондогон оборотторго жеттик. Бир убакта 1000 сом менен бул бизнести баштаганбыз. Башка бизнес баштоого акча жок болчу жана үйрөтө турган адам жок болчу. Базарда бизнес ачуу туура келбейт болчу көп себептерден. Бизнес система куруу шанс жок болчу ал жакта. Ошол себептен жана уят болчу жана башка көптөгөн себептер. Көптөгөн шаарларда филиалдарды ачтык, чет өлкөлөрдө да. Дагы бир булак болуп калсын деп иштеп жаткан суулук салону. Ошол учурда 5-6 бизнес кошо ачтык, баарын жасап көрүп, суулук салонду калтырдык. Супермаркетибиз жабылып калды, кээ бир бизнестердин келечегин көрө албадык. Сумка, селфи-шот, бут кийимге каражаттар, бензин эконом кылчу каражаттар саттык. Белек, гүл жеткирүү кызматында ачып көрдүк. Интернет дүкөн сыяктуу PlayStation, компьютер оюн клубунда ачып көрдүк. Суулук салону жана Фабеликтин келечегин көрө алдык, көрөк калгандарын жаап салдык жана калгандарын бирөөгө тапшырып салдык. 3 кишиден турган суулук салонун 25 киши иштечү, 2 чоң салонго айландыра алдык. Мунун баарына Фабелик бизнеси чоң жардам бере алды.
Акча тарабынан да, тажрыйба тарабынан да, окшоштугу жагынан дагы бизге плюс болду. Фабелик бизнесинде тажрыйба болбогондо мынчалык чоң деңгээлге чыга албайт элек. Башка бизнес менен бирге салон ачканыбызда да мынчалык чоң ийгиликтер болмогон меселе, анткени иштебей калса акча түшпөй калат эле. Жана иштебей калса контроль жок. Билесиз эмне болот эле. Биз арендага 6 айдан 8 айга чейин арендага иштеп аттык. Ошол мезгилде дагы Фабеликтен түшкөн акчанын эсебинен жашап аттык, жана ошонун эсебинен реклама жана башкаларга чыгарышларыбызды кетирип аттык. Эгерде биз тармактык маркетинг жакшы деңгээлге өстүрүп койбосок, азыркы бизнестин куралдык деп айта албайт элек, экинчи бизнес сөздө. Мына көрүп атасыз, ошол себептен тармактык маркетингдин пайдасы өтө чоң. Бизнес системада чоң ийгиликтерге жетүү үчүн ошол эле учурда лидерлик үйрөнүү керек болот. Тармактык маркетинг ушул жактан да жакшы жардам берет деп Кийосаки да айтып атат өз китебинде. Бизнес кожоюну бул күчтүү лидер. Ошондо гана бизнес кожоюну болот экенсиз. Акча табан 4 жолу болсо, башка тараптарда лидерлик сапаты жана лидерлик жөндөмдөр бул кошумча болуп эсептелет да. Кошумча, эгерде ошол тарапта сиз кызматкер катары лидер болсоңуз, анда сиз тезирээк жетекчи болосуз, бул сизге плюс. Эгерде лидер болбосоңуз, анда сиз мыкты кызматкер болуп, ал жерде деле жакшы ийгиликтерге жетсеңиз болот. Чакан бизнесте да ошол лидерлик бул кошумча экен. Ал эми бизнес системанын кожоюну сөзсүз түрдө лидер болуш керек экен да. Бул сөзсүз болчу сапат экен. Негизги плюстардын бири экен лидерлик. Башкаруу менен лидерлик экөө айырмасы бар бири-биринен. Башкаруу бул бар системаны текшерип туруу, аны жыгылып калбастан жакшы иштөөгө көзөмөл жүргүзүп кармап туруу. Лидерлик болсо бул жаңы деңгээлге өстүрүү жана адамдарды өстүрүп компанияны чоң деңгээлге чыгаруу. Кийосаки мисалы үчүн тааныштардын бири, мыкты поварлардын бири, мен ушундай бизнес ачам, ушундай, мен мыкты повармын, ушундай деп айтса, акча салбай коет. Эмнеге? Карап көрсө ал мыкты лидер эмес экен, андыктан ал акча киргизбей коет. Жана анын мыкты лидер катар командасы да жок болот. Ошол себептен ал киргизбей коет. Эмнеге дегенде, мен эмнени түшүндүм дейт. Ал көп болсо чакан бизнестин эси болот дейт. Ал эми бизнестин кожоюну болбойт, ал көптөгөн точкаларды ачпайт дейт. Эмнеге дегенде, анын ой жүргүзүүсүндө жана анын лидерлик сапаты жок экен. Анан акыры көп жолу сунуштаганда баш тарткандан кийин анан түшүндүрүп айтат экен, ушундай сен лидерлик жактан жоксуң десе, бирок мен көп ресторандарды башкаргам, мындай дейт экен да. Ооба, сен башкаруучу катары күчтүү болушуң мүмкүн, бирок сенде лидерлик ой жүгүртүү жок болот дейт экен да. Тармактык маркетингде практика жүзүндө лидерликке үйрөнөсүз деп атат. Тармактык маркетингде сизден күчтүү адам лидерден коркпойго үйрөтөт деп атат. Тармактык маркетингде сизден өзүңүздөн да күчтүү адам менен иштөөгө жана сизден өзүңүздөн күчтүү лидер менен иштөөгө дагы, алардан коркпой иштөөгө да үйрөнөт экенсиз. Практика жүзүндө. Мына ошондой адамдар менен иштеп отуруп, сиз бизнес системанын ээси катары күчтүү болуп калат экенсиз. Адамдардын мына лидер менен башкаруучунун айырмасы эмне? Лидер адамдардын руху менен сүйлөшө алат. Коркутуу, үркүтүү менен эмес, ал жакшы сөз менен. Ал адамдарды үгүттөө менен сүйлөшөт экен жана ал адамдардын башына таасир эте билүү менен, эмоционалдык интеллектине таасир эте билүү менен сүйлөшөт экен. Руханий жагына таасир эте билүү менен сүйлөшкөн адамдар булар лидер болот экен. Лидерлик боюнча үйрөнөм десеңиз, менин дагы башка сабактарым бар. Лидерлик баскычтары аттуу сабактарымды көрсөңүз болот. Лидер бул тубасабы же андай эмеспи деген суроого жооп алат экенсиз, жана лидерлик эмнеден башталат. Мына сиз эмнеге лидерсиз аттуу видеомду көрүп жатсыңыз. Сиз эмнеге лидерсиз аттуу сабагымды көрүп жатсаңыз болот экен. Ушундай эле лидерлик стилдери, мына лидер менеджер өстүрүү жөнүндө. Эмнеге сиз лидерлериңизди жоготуп алып жатасыз, же болбосо лидерлериңиз, адамдарыңыз лидерлер болуп өсүп чыкпай атат. Ошол суроолорго жооп алат экенсиз. Дагы бир окуялардан бөлүшүп кетсек, бул бизнесте кризис жок деп атат. Кризис учурунда бул бизнесте адамдар көбүрөөк келе баштайт. Жана өнүгүү учурунда болсо алар кардар болуп калышат экен. Андыктан тармактык маркетинг утулбайт экен. Тармактык маркетингде иштегендер кризис учурунда да банкрот болуп калбайт экен, өнүгүү учурунда да жоготпойт экен. Юрий Горев, оптом алтын алып келчүмүн Түркияда Москвага дейт. 98-жылы катуу кризисте отуруп калдым. Карызга батып кеттим. $150,000 карыз элем ошондо деп айткан мага. Тармактык маркетинг бизнесинде иштей баштадым нолдон баштаса болорун угуп анан иштей баштадым. Башында ден соолук компаниясында иштеп аткан, мага айтып бергенде идиш жуугуч, кир жуугуч каражаттар менен иштөө жеңил экенин түшүнүп, Фабеликке келдим. Фабеликте күчтүү наставник менен иштеп отуруп, мурункудан да чоң бизнес курдум. Россиянын көптөгөн шаарларында филиалдарым бар. Өзүм гана эмес, элдерге да саякатка чыгууга, бизнес курууга жардам берген аябай жакты. Учурда 200дөн ашуун директор бар. Мына көрүп атасыз, алтын менен иш кылып атканда эми көпчүлүк учурда өзүнө гана жардам берген, ал эми бул бизнесте болсо көптөгөн адамдарга бизнес курууга, бизнестин ээси болууга жардам берип отуруп, мына өзү да инвестор болуп калат. Кадимки бизнес системада мынчалык мүмкүнчүлүктөр жок эле. Бул адам бир убакта мына өзүнүн сайт, ошондой сайт мынчалык күчтүү адамдарга даяр эмес болгондуктан, мынчалык көп адамдарга даяр эмес болгондуктан, сайтыбыз күчү жетпей атканда, бул адамга компаниянын жетекчиси президент айткан экен, күндүз карабастан мүмкүн болсо түнү карап тур, сайтыбыз катып калат дейт экен да, элдер уктап атканда кара дейт экен, анан элдер уктап атканда карачу экен. Азыр сайтыбыз күчтүү болуп калды. Умсунай айышын эмес, мына өзүнүн кафеси бар болчу бир убакта, Ошту согуш учурунда кафеси үйдө күйүп кетти, бир жерде болчу. Эч нерсеси жок калды. Мени тармактык маркетингге чакырышты, ишенбей нолдон баштадым. Таныштар эмне болуп калгансың деп атышты. Мени бул бизнескана багалат деп, мен бул бизнестен башкасы доступный эмес экенин түшүнүп жасай бердим. Алгачкы жакшы акчага чыкканда кандай сонун бизнес экенин түшүндүм. Мен бизнестин кулу эмес, бизнестин кожоюну экенин түшүндүм.
Кайрадан бутума туруп алдым, бул бизнеске рахмат дейт. Азыркы учурда тармактык бизнесте, кадимки бизнесте экөө тең калып кетет. Анткени тармактык бизнестин күчүн көрө алды. Эми инвестиция боюнча да айтып кетели, мына Станислав Санников айтып атат. Станислав Санников бул ким экен? 14 жашында ушул тармактык маркетингде бизнес баштаган. 18 жашта рубль миллионер болот, 21 жашында доллар миллионер. Бир убакта мына башында иштегенде 1 жыл эч нерсе акча тапкан эмесмин деп айтат өзүндө. Бирок ага карабастан мен сабактарына тынбай катышып атпын дейт. Тынбай сабактарына акча табып барып атпын дейт. Мен албетте бул бизнести жакшы көрөм. Мага көрсөткүлөчү кайсы бизнесте жөнөкөй адам нолдон бизнес баштап, миллиондорду киргизбей миллион доллар таба алат. Кандай гана бизнес болбосун, тармактык маркетинг болбосо, көпчүлүк бизнестерде миллиондор табыш үчүн миллиондорду киргизиш керек болот. Миллиондорду карызга алыш керек болот. Миллиондорду кредитке алыш керек болот. Кайсы бизнес ушундай бар деп айтат. Ушундай бизнес болсо мага көрсөткүлөчү, мен ошол бизнести кылам дейт. Бирок андай бизнес жок экенин билем дейт. Дагы бир интервьюлардын биринде эмнеге сиз кадимки бизнес кылбастан тармактык маркетинг кылып тандадыңыз десе, мен бухгалтерия эсеп кысап тарабынан күчтүү эмесмин. Ошон үчүн анан кызыксыз да мага бул. Мен кызыкпаган нерсени жасагым келбейт деп. Ошон үчүн да мага тармактык маркетинг көбүрөөк туура келет деп айтат. Мына анткени мен адамдар менен иштеп, адамдарга жардам бергенди жакшы көрөм. Жана адамдар менен сүйлөшүп, адамдар менен иштегим келет дейт. Өтө позитивдүү адам. Чындап эле мен дагы адамдар менен көбүрөөк иштегим келет. Мен да бухгалтерия менен кечке жүргүм келбейт. Киясаки айтып атат, мына инвестиция жагынан силердин бизнесиңерде өтө күчтүү рычаг бар дейт. Силер чоң тобокелге барбай туруп, чоң бизнес кура аласыңар дейт. Жана бизнес кожоюну катары инвестор да боло аласың. Мына кызматкерлерде мынчалык чоң рычаг жок дейт. Чакан бизнес ээлеринде мынчалык чоң рычаг жок дейт. Кызматкерлер жана чакан бизнес ээлери алар майда инвестицияларга гана инвестиция жасай алышат. Тармактык маркетингдегилер болсо бизнес кожоюну катары крупный инвестор боло алышат дейт. Крупный инвесторлор алар чоң бизнестерге акча салышат дейт, жана бизнес системаларга акча салышат дейт. Ал эми тармактык маркетингдегилер өздөрүнүн бизнес системасына вложение кылып отуруп байып кетсе болот дейт, жана инвестор боло алса болот дейт. Чындап эле ошону көрсөтүп кетейин, мына тармактык маркетингде канча инвестор болсо болот. Көптөгөн адамдарга жардам берип отуруп, аларды 100 миңдеген, 200 миң, 500 миңдеген акчага жетүүгө жардам берип отуруп, сиз чоң инвестор болсоңуз болот экен. Адамдарды чоң ийгилик жасоого жардам берип отуруп, сиз инвестор болосоңуз болот дейт. Бизнес кожоюну болууга жардам бериңиз дейт. Бул бизнестин мага жаккан жагы дейт. Сиз менен иштеп аткан командаңыздагы адамдарды сиз бизнес кожоюну болууга жардам берген сайын сиз чоң ийгиликке жеткен болосуз дейт. Мына айталы, мына лидерлерди сиз ийгиликке жеткирдиңиз жана бизнес кожоюну болууга жардам бердиңиз. Ошондо сиз иштебесеңиз акча түшө турган болуп калат, сиз чындап инвестор болуп каласыз. Бирок сөзсүз түрдө системаңызды курган учурда жөн гана аларды ийгиликке жеткирип коюп, система жок болсо, бирок көпчүлүк учурда ушуларды ийгиликке жеткирүү үчүн баары бир система керек болот. Аны сабактарда, бизнес сабактарда угасыз, рекрутинг системасы болуш керек, сабак өтүү системасы болуш керек, маарекелер, мероприятия системасы болуш керек да. Булардын баарын куруп койгондон кийин ал система сиз да иштей бере турган болгондо сиз инвестор болуп калган болосуз. Кадимки бизнес системада кандай болот? Мына жетекчилер, ишкерлер, булар кимдер? Сиздин жетекчилериңиз булар кожоюндун кулу, кызматкерлериңиз кожоюндун кулу. Жетекчилериңиз дагы эле кожоюндун кулу. Ишкерлер болсо чакан бизнестин ээлери, алар бизнестин кулу. Жетекчилердин астында кызматкерлер, булар деле кожоюндун кулу. Андыктан сиз өзүңүздүн бизнесиңизде сиз гана кызыктар издеп атасыз, жана сиз бул жака акча салганда сиз бул иштер кетпейт, анткени алар кожоюндун кулу болот. Ошол себептен алар бизнестин кожоюну эмес. Сиз ушундай тармактын күчүн колдонуп бизнес кылсаңыз болот дейт. Тармактын күчүн колдонуп инвестиция кылсаңыз болот дейт. Кадимки бизнесте мынчалык чоң мүмкүнчүлүктөр жок дейт, анткени кызматкерлер бизнес кожоюну боло албайт.